Жумгал районундағы Чолоктаек БСР өткен жылдың 80 жылдарында құрылған. Анын сыйымдылығы жалпысан 135 000 метр куб. Бирок ал пайдалануга бергенден бери эч кандай тазалоо жумуштары жүргөндөн бүгүнкү күндө бул жердеги суунун жоготуусу дээрлик 30%га жакын. Мунун кесепетинен Кызыл Жылдыз айылындагы 389 гектар аянттын 89 гектарында нымдуулук өп чап. Андыктан өткөн жылы Жумгал райондук суу чарба башкармаларына чегирилген 22 миллион сомдун бир бөлүгү ушул объектини өз деңгээлине жеткирүүгө сарпталууда. Эгер азыркы иш ыргагы ушунусунан жазбаса, ал 15-20 күндө жаз жашына даяр болмокчу. Албетте мындай жагдай жергиликтүүлөрдүн ыраазычылыктарын жаратары түшүнүктүү. Эң жакшы иш чара болот. Суу айбай жетишсиз болуп аткан. Бул күн ысыкта жаан чачым болбосо эле чолоктор өгөрөндө суу тартыш болот да айбай. Бияктагы мындай кум айрак жерде суу болбосо болбойт. Лотокторубуз дагы почти буга деле 40 жыл болду да. Ар кайсы жерден тешиктер чыгып атат. Өзүбүздүн күчүбүз менен кээде оңдойбуз. Ал эми курулушу жаңыдан гана башталган, бийиктиги 32, туурасы 200 метр, узундугу 1 чакырым түгөлсүз суу сактагычы Жумгал районунун чыгышындагы 3000 гектар аянтты ным менен камсыздандырышкары кошумча 1200 гектар жердин тыңынын бузулушун шарттамакчы. Бүгүнкү ал жакка узундугу 7,5 чакырым жол салынып, 8 чакырым аралыкка электр чуалгалары тартылды. Калк кызматына келерки жылы коюла турган бул объекттин сыйымдуулугу 3 миллион 200 000 метр куб. Чапсын чаап, алтысын алып, өрттөтсүн өрттөп ишти баштадык. Ирригация тармагынын тажрыйбалуу адиси Эмилбек Кулмановдун пикиринде, түгөлсүз суу сактагычын курууда андан кеткен каналга өзгөчө маани берилиши зарыл. Бетон өтө сапаттуу коюлуп, лотоктордун эч кынтыксыз жаткырылышы башкы шарт. Учурда ал жетектен топ өткөн кылымдын 30-жылдарында казылган күчүк каналын иретке келтирүүнүн алек. Мында сугат сезонуна чейин тазалоо менен бирге эле гешкаларды жаткыруу иштери аткарылмакчы. Ушундай аракеттердин аркасында 218 гектар жерди тейлеген каналда суунун текке кетүүсү алда канча азаяры күтүлөт. Быйыл эрте баштадык. Эрте баштасак өзүбүзгө да жакшы болот. Эртерээк суу салып алабыз. Могу чырпыктарды чаап койгонубуз жазында кичине бөлөк жумуштарыбызга жетишкенибизге жакшы болот өзүбүзгө. Тоңдо да жакшы болот экен. 2-3 жылдан бери ушинтип эрте баштап атабыз кышында эле. Жазканмын жогорудагы кышкысын көрүшкөн жумгалдык суу чарба адистери өткөн жылы мамлекеттен каралган 22 миллион 652 900 сомду натыйжалуу пайдалануу менен карамактарындагы ирригациялык түйүндөрдүн айрым жабдууларын толугу менен жаңыртышкан. Андыктан жакындап калган өнөктүктө бир кезегдей көйгөйлөрдүн жаралбашына ишеним чоң. Өткөн жылы 26 километр каналды механикалык тазалоодон өткөрдүк. 12 километр каналды оңдоодон жүргүздүк. Ошондой эле 1 километр 200дү бетондоо иштерин жүргүздүк. Быйылка мамлекеттик республикалык бюджеттен 22 миллион тегереги деп пландап атабыз. Ага ушу 12 километр каналды механикалык тазалоодон өткөрөбүз. 4 километрди ремонттон өткөрөбүз. Ошондой эле 2 километр каналды монолит бетонго кылууга пландап жатабыз да. Негизи быйылда Теңиртөө жергесиндеги ирригация жана сугат объекттерин жакшыртууга баш аягы 1 миллиард сомдон ашыгыраак каражаттын бөлүнөрү болжолдонулган. Бирок мындай көрүнүш маанайды көккөлөткөнү менен суу чарба башкармалыктарынын механикалык парктардын жардылыгы бир аз кабатырлантат. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.